телевидениеден көрүп алып, Аппалуза деген породаны. Өңүтүсү башкалардан айырмаланган Аппалуза породасындагы чаар жылкыны Шарип Баялиев чүй өрүнүнөн алып келген. Басыгы өтө жеңил жана ылдам бул жаныбардын баасы 300 000 сомду түзгөн. Ал эми 4 айлык мына бул арашан тукумундагы козулар кадимки козуларга караганда 2-3 эсе көп эт берет. Анын ар бири 40 000 сомду чапчыган. Сандан сапатка өтүүгө аракет кылган элеттик фермерде мындай каражат жок болгондуктан банктардын биринен жеңилдетилген насыя алган. Көрөйүн деп атам да. Bir aydan кейін тауға жеткізсем, бұяққа кішкене килим қаттасын деп, анын үстіне жағыншыл болып атпай, ошоға байланышты бұл жерде армап атам да. Анан эгер ошол бизге жакшы кадимки биздин койлордой көнө турган болсо, ушу породага өтөйүн деп атам да. Жана Аппалуза деген породаны жылкынычы. Ошону алып келдим. 18 жыл эмеге үйлөштүрүп, жалаң Быштыбай талдырга коштум да. Быйыл өлкө аймагында айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында дыйкан фермерлерге 6% чен менен 6746 насыя берилди. Анын 755-и Нарын облусунун жарандары. Теңиртоолуктар 810 миллион сомдун тегерегинде каржылык колдоо алышты. Мунун 92 миллион сому жер иштетүүгө, ал эми калганы мал чарбачылыгына жумшалды. 755-56 адам алды да, фермер десек болот, дыйкан фермерлер. Şu жалпы суммасы 310 миллион тегерегинде. 92 миллион тегерегинде акча каражаты булар жер иштетүү боюнча дыйканчылыкка алышты. Ал эми ушу 222 миллион тегерегиндеги акча каражаты булар мал чарбачылыгына алышты. Быйыл берилип жаткан насыялар 6% чен менен болгондуктан аны алууну каалагандардын саны да көп болду. Алсак Айыл банктын Нарындагы филиалына эле 1700дөй жаран электрондук кезекке турса, анын 139-уна 71 миллион сомго насыя берилди. Тизменин сап башындагылар жана банк койгон талаптарга жооп берген кардарлар каражатты дароо алышты. Алгач ошол электрондук кезекке тургандардын баарын чакырабыз да, кезеги келгенде чакырабыз да, анан бирден чакыргандан кийин өздөрүнүн шартына жараша биз анализдеп баштайбыз да. Биринчи кезекте ошол өздөрүнүн ошо кредит алгандан кийин ошол кредитке алынган малды бакканга шарты барбы, кайра кайтарымдуулугу кандай болот, төлөп бергенге шарты барбы деп ошону анализдейбиз. Анан кийин жанагындай күрөөгө коюлчу документтери барбы жокпу деп ошону анализдейбиз. Анан мындан кийин гана берилет да кредиттер. Быйыл мамлекет тарабынан айыл чарбасына жетиштүү көңүл бурулду десек болот. Анткени аталган тармакка өлкө казынасынан 26 миллиард сом бөлүнүп, ал жеңилдетилген насыяларга, үрөн сатып алууга, ирригация тутумун жакшыртууга каралган. Учурда Теңиртоо жергесинде айдап себүү иштери 98%га аяктап калды. Жылдагыга салыштырмалуу күйүүчү майга жана техникага муктаждык болбой, иш өз нугунда жүрдү дешет тармак өкүлдөрү. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деме.